Жеке сіздерге ошол кеңешүү максатында келиптир. Күйөөм менен дальше жашасам мен ден соолугум кандай болот, жашабай койсом балдарым кандай болот деген. Мен кадимкидей ооруп, женский жактан ооруп, анан баягы врачтарга көрүндүм да. Врачтарга барганда жолдошуңа Саламатсыздарбы, урматтуу Үчүкмек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн бет кабартында берүүбүзгө эжекебиз кайрылган. Күйөөм Москвадан ооруп келип, турмушубуз эки жолго түшүүдө дейт. Толук маалыматты өзүнөн алайлы. Маегибиздин алдында мен сиздерге жакшы жаңылык менен бөлүшө кетейин. Москва шаарында эң мыкты клиника издеп жаткан болсоңуздар, Medical Amir клиникасын сиздерге сунуштайбыз. Баса белгилей кетели, ал жерде стоматология кызматы 24 саат жана дем алыссыз иштейт. Алдын ала жазылып барсаңыздар 10% арзандатуулар каралган. Жарнамалык тынуудан кийин маегибизди улантабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Түгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер: +7936 264 1995, +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Саламатсызбы, бет кабартында берүүбүзгө өз каалооңуз менен келдиңиз. Берилген суроолорго так жана туура жооп берүүгө даярсызбы? даярмын. Саламатсызбы Үчүкмек? Бүгүн мен негизи мурдатан эле ушул бет кап берүүңөрдү көрүп жүргөнмүн. Бирок өзүм ушинтип силердин бет кап берүү программаңарга келип ушинтип өзүмдүн көйгөйүмдү айтайын деп эч качан ойлогон эмесмин. Бүгүн келип калдым. Бүгүн эми өзүмдүн турмушумда болуп жаткан окуяны силерге айтып берсем. Жолдошум экөөбүз турмуш курганыбызга 15 жылдын жүзү болду. 15 жылдын ичинде биз 4 балалуу болдук. Ушул бала чаканы багамын деп, үй бүлөнүбүздү багабыз деп, ушинтип үй курамын деп Москва жергесине барып эмгектенип иштеп жүрдүм. Акыркы ушул 3 жыл аралыгында жолдошум Москвадан келип 1 ай убакыт туруп кеткен. Ал кеткенден кийин мен кадимкидей ооруп, женский жактан ооруп, анан баягы врачтарга көрүндүм да. Врачтарга барганда жолдошуңар жактан инфекция бар экен, оору бар экен дегенде мен өзүмдү алаксытып, эми бул Москва шаарында иштеп жүрөт да, ошол себептен жана суук өтүп, ошондон ушундай болду окшойт деп дарыланып койгом. Бирок эми азыр арадан 3 жыл убакыт өтүп, жолдошум Москва шаарында Сахаровага анализ тапшырганды барып, ал жерден сифилис деген диагноз коюп бериштир. Ошол боюнча депорт болуп келди. Аны мен тааныштарымдан сурасам, эми бул вирус оорусу экен, ВИЧ сыяктуу. Эми ошону мен жашасамбы, жашабасамбы деп эки ойлуу болуп турган убагым. Жолдошуңуз ошол оору боюнча айтсаңыз, эмне деп жооп бере атат? Чындык эле оору бар экенби же Сахаровадан туура эмес бир анализдер кылыппы, жак анализдерден өттүбү Кыргызстанга келип? Мен жолдошумдан сурадым. Бул эмне үчүн мындай болуп жатат, неге мындай анализ чыкты деп сурасам, мен тазамын дейт. Балким Сахаровадан анализдер туура эмес чыгышы мүмкүн деп жатат. Эми жашай берейин десем, ортодо 4 бала бар, 4 баланы да жетим калдыргым келбейт. Анан жашай берейин десем, бунун оорусу бар. Эми мен просто элге кайрыларым,
эгер ошол сифилис оорусунун алдын алсак болобу, эгер ушинтип ооруп жүргөн адамдар болсо айыккандар барбы, мен ошол боюнча мындай элден кеңеш сурайын деп келдим. Урматтуу мекендештер, эгерде сиздердин дагы ой пикириңиздер болсо комментарийге жаза кетиңиздер. Албетте сиздердин комментариңиздерди окуйт. Мындай чындыгында ошол Сахарада өтө көп үй бүлөнү дагы ажыраштырып, ушундай анализдин артынан ажырашкандар дагы, уруш болгондо дагы көп. Бул эжекебиздин деле мындай эле көйгөй эмес, мындай көйгөйлөр азыркы учурда ошо Москва шаарында өтө көп болууда. Сиздердин дагы бир ой пикириңиздерди жаза кетиңиздер. Балким чындап күйөөсү ооруйбу же туура эмес анализ чыгарганбы, анын бир дарыласа болобу? Эжекебиз сиздерге ошол кеңешүү максатында келиптир. Күйөөм менен дальше жашасам менин ден соолугум кандай болот, жашабай койсом балдарым кандай болот деген бир кеңеш сурап келиптир. Сиздердин дагы бир ой пикириңиздерди угабыз. Эгерде сиздердин дагы жүрөгү көйгөн сурооңуздар болсо, биздин бет кабарында берүүбүзгө кайрылсаңыздар болот. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.